Тоолор биздин мурасыбыз табылгыс. Тоолор байлык, түбөлүккө арылгыс. Улуулуктун, бийиктиктин белгиси, улуу тоону байырлаган ак илбирс. Тоодон ылдый, жашоолап шараккан, томсоргонду тоюнтууга бараткан, нарын дайра, өмүр дайра, жаз дайра, бактыбызга энчи кылган, жараткан. Арбаңыздар, ардактуу мекендештер. Бүгүн улустун улуу күнү. Нарын жергебизге өлкө башчыбыз келип олтурат. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Кымбаттуу кыргызстандыктар, ар намысы тоодой бийик теңир тоолук агайын туугандар, күн менен түн теңелип, жер бетинде тиричилик жанданып, жергебизге жалпыбыз күткөн жаз дагы келди. Ата бабаларыбыздан калган улуу көчтү улай, изги тилектердин, жаңылануунун, эмгектин, ынтымак менен биримдиктин жарчысы, адамзаттын маданий мурасы Норуз майрамын маданий жөрөлгө катары эл журтубуз менен эсенчиликте, тынччылыкта белгилеп жатканыбызга кубанычтамын. Айтылуу акын Арыстанбек атабыз кабарың күнгө жетсе да, жылдызга колуң жетсе да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп таамай айткандай, биз Норуз жана эгемендик майрамдарын аймактардагы элибиз менен бирге майрамдоо максатында ар жылы ар башка облустарда белгилүүнү салтка айлантканбыз. Быйыл Норуз майрамын кыргыз элинде касиеттүү тоолордун бири саналган айтылуу Аламышык тоосунун этегинде, Орто Азиянын күрөө тамыры болгон Нарын дайрасынын жээгинде, Нарын шаарында белгилеп жатабыз. Бүгүн мен калайык калкыма, жумурай журтума, мүлдө кыргыз элине тынччылык, молчулук, токчулук, ыйман ырыскы, ынтымак тилеп, авасы кымыз жыттанган, ак мөңгү кемер курчанган алтын бешик нарындан жалпы кыргызстандыктарды, дүйнөнүн булуң бурчундагы мекендештеримди, ошондой эле чет элдик элчилерди, дипломатиялык корпус менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн Норуз майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Норуз майрамыңыздар менен, кымбаттуу кыргызстандыктар.